Ассаламу алейкум мекендештер, достор. Бұл жерде 4 Peterbilt тизилип алыптыр. 4 өтен гычыраган машиналар экен. Трактын өзүнө 3 машина, трейлерге 6 машина бата турган. Трейлер экен, трейлердин баарынын состояниясы гычырайт экен. Кана көрөлү эмне машина салып алыптыр. Bir машина жалаң Hyundai менен Ford салып алыптыр. Экинчи машина жалаң Mazda Nissan'дарды салыптыр, достор. Жалаң гычыраган Mazda Nissan'дарды салыптыр. Бул машинадагы жалаң гычыраган Nissan'дарды салыптыр, Mazda заводской. Мына Nissan деп турат, бул заводдон чыкканда үстү, капоту, капталы ушундай салафан менен оролот. Мына ичин да көрсөк, ичи дагы салафан менен оролуптур, достор. Жакшы дөңгөлөгүнөн бери салафан менен оролуптур. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 машина. Канчалык машина көп ташылса, ошончолук акча жакшы түшөт. Мына трейлерине 6 машина салыныптыр. Могул жерден ажыратылат. Трейлери өзүнчө. Мындан ары трак кетет. Тракта дагы үстүндө 1 машина, астында 1 машина, жалаң салафан королгон машиналар экен. Үстүндө дагы 1 машина. Монда үстүндө болгондо бир чети жакшы жери, могу водительдин лобоюна жаан тийбейт, күн да тийбейт. Жакшы, мына Peterbilt дейт. Бул спальниги жок экен. Бул Peterbilt'тин Ахаян машинасы экен, номери. Бул экинчи Peterbilt. Бул дагы Mazda Nissan'дарды салып алыптыр. Nissan Murano дейт. Бул Peterbilt'тин спальниги бар экен. Бул да Агаянык экен. Охо. Бул жакта 3-чү Peterbilt кара светте экен. Бүт баары кычыратып токтотуп коюшуптур. Номери бар экен мунун, Техас бул деген. Бул тракта Mazda эмес экен машиналары. Бул 4-чү Peterbilt, спальниги жок экен, бирок кычырайт. Американецтер жакшы чыгармайт машинаны негизичи. Сырттан баарын хромдорун кычырата жылтыратып. Мына кычыраган трактор экен, достор. Негизи машина менен иштеген жакшы, физикага да жакшы, кыймылдаганга. Мына капталдарында тепкичтер бар экен, страптар менен тарттырыптыр кычырата. Ак, кара, көк бүт цветтер менен экен. Мага кызык, могул жери кандай трак менен трейлерди кантип ажыратышат булар. Алюминден жасалыптыр астынын баары. Volvo ketти, Volvo. Кычырайт. Жакшы. Достор, мен Нью-Хэмпшир деген штатка барып аткам. Жаңы жылдын астында кичине иштеп коелу деп, атайын Нью-Хэмпшир деген штатка жүк алып баратам. Демалыш күнү түштү алдым. Понедельник күнү түшкө чейин жеткизиш керек. Общий майл 800 майл жүрөм. Ошого $3200 төлөп берип атышат, достор. Заправкага барып, азыр заправка кылайын деп кирип баратып, анан көрүп калдым да. Мындай чандале болот да.
Петерпилд кооз кылып тизип коюптур. Мага көзгө жакшы учурап кетти. Аз күндө жаңы жыл келатат. Жаңы жыл жакшы майрам. Баарыңыздардын келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2022 жыл жакшы жылдардан болсун. Баарыбыз бар бололу, бай бололу, ден соолукта бололу, молчулук болсун элибизде. Жакшы. Петро дейт. Мен азыр Фланжеге киргем. $3.79 экен. Солярканын баасы. Анда бензинди коюп алып кеттик, достор. Жарым саат эс алыш керек, дагы жолго чыгыш керек. Бир 10 мүнөттөй убакыт калды. Бул видео ночной съемка болуп атат, достор. Так, дагы 9 саат 56 мүнөттүк жол калыптыр. Эртең менен 4:40 жетесиң дейт. Убакыт бар экен. 5:40, 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11, 12:40. Где-то азыр дагы 4-5 саат айдап туруп, Пенсильваниядан жатыш керек. Уктап алып, түшкө жеткиш керек, достор. Петерпилдтерди көрдүк, бензинди куйдук, реситтин баарын алдык. Азыр жолго чыгалы. Мен ошо жаңы жылдын астында 4-5 күн иштеп келейин деп жолго чыктым. Кудай буйруса, Нью-Хэмпширден кайра эле жүк алып Огайо штатына келип, жаңы жылды тосконго даярдансак болот. Lan жаңы жылдан кийин ойлоп атам, достор. Өзүбүз отпуска кылып бир Майамиге, Флорида штатына барып келсекпи, үйлөнүп алып. Сиздерге как раз жаңы жылдан кийин үйдө болосуздар, көп мекендештер эс аласыздар. Ошол учурда эрмек кылып сиздерге көптөгөн штат, 7-8 штаттан өтүп, ар бир чоң шаарларга барып, Мирзин атайым Флоридада көп информацияны билет. Абдан жакшы карындаш. Өзү да Instagram баракчасынан прямой эфир жасап, мекендештерге жакшы маалымат берип турат. Мирзин атайым менен сүйлөшүп көрөм. Если макул деп калсаң да Флоридага кетип баратып, через Филадельфия кетсек болот. Жакшы бир сааттык кенен интервью алып берсе, Мирзин атайым даже мага караганда көп билет. Анткени баштан өткөрүп, Америкага келгенине 3-4 ай болду. Жолдошу дагы тракты окуп бүтүп калды го дейм. Ошо Филадельфияда, анан Флоридада право алган жеңил, трак окуган жеңил. Азыр сөздөр чыгып атат 7 февралдан баштап 2022 жылдын трак СДЛ правасын алыш абдан оор болуп калат деп. Ошого көп мекендештер азыр жанталашып, убакытты кетирбей окуп алалы деп жаткан учуру. Ошо план ушундай болуп атат. Машина менен чыгып, ар бир штаттарга кирип, Норс Каролайнанын аябай аймакташат, аны көрсөтүп, Джорджия деген штаттын Атлантасын көрүп, Флоридага барып, Орландога барып, Орландода Дисней бар. Ошону көрсөтүп, көп мекендештер да сураган. Андан тышкары Майамиге чейин барып, жаратканыбыз буйруп, насип болуп калса, Эдил Касенов мырзага кезигип, алда мен иним болот. Көлдүк, Ак Судан. Мен түптөн Кошуна айылданбыз, Кошуна районунданбыз. Эдил мырзага кезигип, бир коорашып дегендей. Бир чакан видео тартып, Флориданын центри, бая столицасы Тампа деген шаар. Ошо Тампага барып, ошентип бир жумача, 10 күнчө өзүбүз отпуска кылып келсекпи деген ой бар. Аман эсен бололу. Анда ушу менен чакан видеону аяктайын. Алдыда жакшынакай күндөр бар. Дагы жакшынакай кабар менен кабарлашып туралы, достор.